Арыбаңыздар, президент Садыр Жапаров онлайн башкарууга өттү. Алдын ала пландалган эл аралык иш-чаралардын алдында президент Садыр Жапаров аралыктан иштөө режимине өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Президенттин мындай аракети коронавирус инфекциясынын дале болсо күчөп турганына байланыштуу экенин басма сөз кызматы тастыктады. Эскерте кетсек, санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо зарылдыгы да актуалдуу бойдон калууда. Садыр Жапаров онлайн форматта иштеп, өлкөдө болуп жаткан бардык окуяларды көзөмөлдөп турмай болду. Кечээ күнү чек ара маселеси боюнча митинг болуп, анда митингчилер Садыр Жапаровду чек арага барып, жеринде кырдаал менен таанышууну талап кылышкан эле. Тилекке каршы Жапаров ал жакка бара албай калды окшойт. Бирок эки мамлекеттин чек арачылары жаңжал күчөбөш үчүн жолукканы кабарланды. Эскерте кетсек, 11 февраль күнү Тажикстандын жарандары кыргыз-тажик чек арасындагы тактала элек аймакка көчөт отургузушат. Аны көргөн белгисиз адамдар көчөттөрдү жулуп ыргытып салган. Тажикстандын жарандары тактала элек аймакка 12 февралда кайра барып көчөт отургузууга аракеттенишет. Кыргыз чек арачылары ишти токтотууну талап кылышканда, тажикстандыктар айтыша кетишкен. Бул конфликтти алдын алуу үчүн эки тараптын чек ара өкүлдөрү жолугушту. Кыргызстандын атынан барган өкүлдөр такталбаган аймакта эч бир иш кылууга болбой турганын эскертип кайтышты. Белгилей кетсек, 15 февралда жарандар Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдына келип, чек ара маселесин тез арада чечүүнү талап кылышкан. Кыргызстан митинг менен шайлоолорду өткөрүү боюнча рекорд коет окшойбуз. Жакында кайра шайлоо, бирок ал шайлоонун шарапаты 5,5 миллион боло турган болду. Президент Садыр Жапаров 8 февралда кол койгон жарлык боюнча жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтө турган болду. Ал шайлоонун өткөрүү үчүн казынадан 422 миллион сом которулат. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова чыгымдын эң көп бөлүгү 212 миллион сом шайлоо участогунда иштеген кызматкерлердин маянасына жумшалаарын айтты. Бул маселе Борбордук шайлоо комиссиясынын 15 февралдагы отурумунда бекитилди. Аталган шайлоодо 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек Ош шаарларында шайлоолорго катышуу үчүн партиялар 50 000 сом, ал эми башка шаарларда 20 000 сом күрөө акча коюшу керек. Ошондой эле өзүн көрсөткөн талапкерлер 1000 сом төгөт. Жаңы дайындоолор. Финансылык чалгын кызматынын жаңы жетекчиси. Финансылык чалгын кызматынын жетекчиси болуп, шайлоо учурунда президент Садыр Жапаровдун штабын башкарган Канатбек Тургунбеков дайындалды. Ал эми мурунку төрагасы Гүламжан Анарбаев өз арызынын негизинде кызматынан бошотулган. Бул тууралуу мекеменин сайтында маалымдалды. Эске салсак, жаңы жетекчи Канатбек Тургунбеков мамлекеттик каттоо кызматында бөлүм башчы. Кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020 жылдын 4 октябрындагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясынын штабынын жетектеген. Ошондой эле Өмүрбек Субаналиев Баткен облусуна өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү болуп бекисе, экс-депутат Каныбек Осмоналиев өкмөт башчынын кеңешчиси болду. Сак болуңуздар, машина утуп алдыңыз, телевизор утуп алдыңыз, биртке акча төлөшүңүз керек деп чалып, аларга акча которгондор көп эле болду, туурабы? Көрсө анын баары абакта жатып, алдап акча тапкан шылуундар экен. 26 жаштагы мурда бир нече жолу соттолгон. РМ аттуу былтыр ишканалардын бирине чалып, буудай сатуу жана сатып алуу боюнча келишимдерди жүргүзөт. Натыйжада алдамчылык жол менен ал 100 000 сомду өзүнүн эсебине которот. Чүй облусунун Сокулук жана Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери ыкчам иликтөө иштерин жүргүзгөн. Натыйжада буудай сатып алуу боюнча ишкерге жаза аткаруу кызматынын мекемелеринин биринде жазасын өтөп жаткан адам бир нече номурлар менен чалууларды жүргүзүп, элди алдаганын аныкташкан. Дагы бир аял ал адамга банктан акчаларын алып бергенге көмөктөшкөнү маалым болгон. Бүгүнкү жаңылыктар түрмөгү ушулар. Биз менен болуңуздар.